Долбас Кыргыздын байыркы барабан сымал урма аспабы болуп эсептелинет. Бул аспап көбүнчө согуш учурунда пайдаланылган. Жоокерлерге белги берүү максатында жана ошондой эле душмандардын үрөйүн учуруу максатында дагы пайдаланылган. Мындан сырткары байыркы кыргыз эли аңчылыкта дагы пайдаланып келишкен. Эгерде сөзүмө маани берген болсоңуздар, байыркы аспап деп аталды. Бул сөз азыркы учурда дагы пайдаланылып келет. Тактап айтканда, долбас оркестрде дагы азыркы учурда эң мыкты деңгээлде колдонулуп жаткан кези. Генеалогия грек тилинен алынганда санжыра дегенди түшүндүрөт. Уруулардын, этнографиялык топтордун, айрым учурларда элдердин тарыхын оозеки жана жазуу түрүндөгү санжырасын, үй бүлө жана жеке адамдын келип чыгышын, адамдардын жана уруктардын, уруулардын келип чыгышын тегин үйрөтүүчү этнография илиминин өз алдынча тармагы. Генеалогия илим катары жаңы доордо 17-18 кылымда калыптанган. Генеалогиялык маалыматтар уруунун, уруктун түзүлүш курамын, андагы социалдык алакалардын абалы жөнүндө да кенен маалымат берет. Генезис грек тилинен алынган. Жарык дүйнөгө келүү, тек, булак дегенди түшүндүрөт. Бул термин этнография илиминде этностордун тегин, келип чыгыш башатын, ошондой эле маданияттын объектилерин жана төрдүү кубулуштарды тактоодо колдонулат. Мисалы, этнографияда этногенез термини кайсы бир элдин этностун келип чыгышын түшүндүрөт. Далба ителге, куш, ылачынды үндөө жана таптоо үчүн колдонуучу кыныктыргач. Ал акку, көгүчкөн, кыргоол сыяктуу куштардын канат куйруктарынан жасалат. Далис Фергана өрөөнүндөгү архитектуранын таасиринде курулган үйлөрдүн кире беришиндеги өз алдынча бөлмө, ал көбүнчө ашкана катары пайдаланылат. Дамбыр таш же болбосо мама калдырак элдик эски ырым болуп эсептелет. Жалган Куран айында, тактап айтканда март айында биринчи күн күркүрөп, жаан-чачын болоор алдын үйдөгү аялдардын улуусу эгиндин түшүмдүү, сүттүн мол болуусун тилеп, чаканы сүзгү менен калдыратып, жер жарылып көк чыксын, желин айрылып сүт чыксын деп үйдү 3 айлана жүгүрүп чыккан. Бул ырым кыргыздын исламга чейинки диний ишенимин чагылдырат. Дастан эпикалык жанр. Кыргыздын оозеки чыгармачылык маданиятында кеңири орун алган жана өзгөчө өнүгүүгө жетишкен. Дастан Орто Чыгыштын Иран тилдүү элдерине, андан ары Түштүк Чыгыш Азиянын калктарына чейин кеңири тараган. Дастан оозеки түрүндөгү элдик поэмадан жана кара сөз түрүндөгү романтикалуу, батырдык фантастикалык темадагы жомок, уламыш, санжырадан турат. Кара сөз түрүндөгү ыр, диалог же монолог эри шаркак жүрөт. Датка фарси тилинде датхох адилетти сүйүүчү, адилеттүүлүктү талап кылуучу маанисин тоюнтат. Титул катары орто кылымдардан эле белгилүү болгон. Өзгөчө Бухара эмирлигинде, Кокон хандыгында кенен тараган мамлекеттик титул. Датка ордого түшкөн арыз муңдарды тескеп, ханга жеткирген жана хандын амирин жарлыгын жарыялаган милдеттерди да аткарган. Кыргыздан чыккан даткалар Алымбек датка, Курманжан датка жана башкаларды атоого болот. Дегеле ошо сөздүн улуулугу, сөздүн керемет күчү бар экендиги, сөздүн бир магиялык күчкө ээ экендиги боюнча сөз филолог адамдар дароо эске алат да. Анан эми кыргыз лексикологиясында бүгүнкү күндө мисалы үчүн кайсы бир өлчөмдөгү сөз болгон болсо, ошол сөздөрдүн айрымдары кыргыз болгондон бери эле жашап келатат. Анан узак жашагандардын бири ушу сөз болуп эсептелинет. Кыргызда айтылат да, Кудайдын 99 аты болгон болсо, ошонун бири сөз деп коет. Пенденин оозунда болсо, Кудайдын кулагында деп коет. Оозуңа карап сүйлө деп. Жакшы сүйлөсөң, сага жакшылыктар ыроолоп турат, жаман сүйлөсөң, сага жакшылыктар келип турат дегендей. Ошо сөзгө өтө аяр мамиле кылышкан. Анан бул канчалаган сөздөр эскирип, колдонуудан чыгып, тарыхый сөздөрдүн катарына же болбосо илим тилинен айтканда архаизмдердин катарына кирип кетет да. А бирок мезгилдин өтүшү менен кайра ошол кайсыл бир сөздөр эскирген сөздөрдүн катарынан чыгып неологизм болуп, неологизм деген кайра жаңыдан бизге кирет. Анан актив сөздөрдүн катарына кошулуп кетет. Анан эми кыргыз илгертен бери эле бул сөздү багып келген эл болгон, сөзгө өтө аяр мамиле кылган. Анан өзүн курчап турган чөйрөнү
галактиканы, ааламды баарды ушу сөз менен жектирип келген да. Анан көрүнүштөрдүн аттарын, предметтердин аттарын же кайсы бир түшүнүктөрдү ар кандай сөздөр менен аташып, анан ошол сөз, айрым сөздөр бүгүнкү күндө деле жашап келет, бирок ошонун мааниси унутулуп калгандай сезим калтырат да. Мисалы үчүн мына мезгилге байланыштуу алып карай турган болсок, мына жыл аттары, аяттары, жуманын аттары, жуманын ичиндеги күндөрдүн ар бир аталыштары, ушулар боюнча дагы бир нече бир мезгилден бери жашап келген сөздөр бар. Демография грек тилинен алынган, калк жана жазамын дегенди түшүндүрөт. Калктын коомдук тарыхый шартка жараша өнүгүү мыйзам ченеми жөнүндөгү илим коомдук илимдерге кирет. Ал негизинен калктын өсүшүн, муун алмашуусунун негизинде элдин жаңыланып турушун изилдейт. Элдин саны өлүм жетим, жаңы төрөлгөндөр жана башкалардын натыйжасында өзгөрүп турат. Айрым аймактын калкына эл кошулат. Тактап айтканда эмиграция, башка жакка көчүп кетет, эмиграция. Андан тышкары адам үйлөнөт, ажырашат, балалуу болот, улгаят, билими жогорулайт, адистиги, социалдык абал алмашат. Демография калктын жана анын айрым топторунун жаңыланышынын динамикасын, демографиялык процесстерди, тактап айтканда калктын табигый кыймыл процесстерин талдоо аркылуу айкындалат. Денгене басын биргеликте бычып, тең төлөп, бир нече адамдын жандыкта, мисалы жылкы, уй, топоз, кой союп, үйлөрүнү бөлүп алышы. Карамал көбүнчө 7 дөбөккө бөлүнөт. Депкир же болбосо кепкир Иран тилинен алынган, кавкур деп да аталат. Көбүнчө күрүч басууда, боорсок, каттама жана башка бышырууда колдонулуучу ашкана буюму, тамак кууру, чий көбүк алуу, пало басуу, лагман кесмесин сүзүү жана аларды идешке салууда пайдаланылат. Депкир диаметри 15-20 сантиметрди түзөт. Калдыркан темирден жасалып, узундугу 35-45 сантиметрди түзөт. Жумуру же жалпак темир сабы болот. Депкир сабын кармалчу учуна жыгач же мүйүз бекетилип, илип коюш үчүн жасалат. Депкир айрым жерлерде кепкир, кептур жана башка деп да аталып жүрөт. Дыйкан жер иштетүү менен кесиптенген адам болуп эсептелет. Декхан же болбосо дехкон байыркы фарси термини. Байыркы Ирандагы Сасанилер династиясынын мезгилинде биздин заманга чейин 3-7 кылымдарда ок аттуу, жер иштетип тың жашаган эркин дыйканды аныктаган. Дехкондор Сасанилер армиясынын негизин түзүшкөн. Учурда бул сөз активдүүлүгүн жоготкон эмес. Жер иштетүү менен кесиптенген адам дыйкан деп аталат. Жаа кол менен тартылуучу аскердик аңчы куралы. Кыргыз каганатынын аскерлеринин негизги куралы болгон. Байыркы кыргыз аскерлеринин жаасынын узундугу 1,5 метр келип, 200-300 метр тагат алышкан. Жаа 3 бөлүктөн турат. Жумуру же бир жагы жалпайтылган бекем, серпилгич жыгачтан жасалган. Бул курал жыгач жаа. Эгерде мүйүздөн жасалса, мүйүз жаа деп аталган. Жааны жасоо жана аны колдонуу өтө жогорку чеберчиликти талап кылган. Учурда жаа атуу кыргыз эл оюндарынын бири. Сөз бизге чоң курал болуп бере алат. Мына ошондуктан сөзсүз түрдө сөздүн түпкү маанисин түшүнүп, сүйлөй билүүбүз зарыл. Сөз таануу көрсөтүүсүнүн бүгүнкү берүүсү жыйынтыкталды. Саламатта калыңыздар.